бүгүнөн баштап. Шаарда канча мектеп, канча садик бар. Бардыгын кыдырып, текшерип, кайсы службадан кандай жардам керек, баарын жардам берип, тездетип, 1-сентябрга даяр турушубуз керек. Кала бийлиги менен тийиштүү мекеме жетекчилери биргеликте шаардагы мектептер менен бала бакчалардын жаңы окуу жылына даярдыгы текшерилип жатат. Бүгүнкү текшерүүнүн алкагында мэр Юрий Гагарин атындагы номер 17 жалпы билим берүүчү мектепке барып, жүрүп жаткан капиталдык оңдоо иштерин көрдү. Ош шаарындагы 1,5 миңден ашык окуучуга билим сунуп келе жаткан номер 17 Юрий Гагарин атындагы жалпы билим берүүчү мектеби капиталдык ремонттон өтүүдө. Бул мектепти 1-сентябрга чейин бүткөрүү тапшырмасын эртең мененки рейд учурунда шаар кала мэри Жеңишбек Токторбаев билдирди. Айта кетсек, бул мектеп 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү 1951 жылы курулган болсо, экинчи бөлүгү 3 кабаттан туруп, ал 1971 жылы курулган. Дал ошол күндөн бери эч кандай капиталдык ремонттон өткөн эмес. Учурда бул мектепти 1-сентябрга толук пайдаланууга берүү үчүн сыртында да ички бөлүгүнө да ошол эле учурда чатырын алмаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Мектеп капиталдык ремонтко муктаж эле. Себеби биз жылда косметикалык ремонтторду кылып келебиз, оңдоп түзөлү. Андан сырткары ички туалеттер, ажатканалар дагы иштебей калган. Аларды дагы азыр учурда толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, ички ажатканалар бүт шарттары менен бизге азыркы күндө бүтүрүүгө аракет кылып атышат. Кала башчысынын эртең мененки рейд учурунда Салижан Жигитов атындагы орто мектебине да келген. Анда ал бул мектептин айланасында жайгашкан мыйзамсыз курулуштар менен катар айланасынын каралбай калгандыгын катуу сынга алган. Бүгүн болсо мектеп жааматы бул жердеги акталбай, сырдалбай калган тосмолорду сырдап, тазалап жаткандыгын байкоого болот. Жана ошондой эле бул мектептин айланасында жайгашып калган кароолдун үйү толугу менен тазаланган. Мына карасаңыз, казан, табак, очок, тандыр, биякта болсо целый хозяйство го, мына карасаңыз. Срочно бүгүн көчүгө тазалагыла, түшүндүңүзбү? Срочно прямо. Караң, уялбайсыз бежеге, мына карасаңыз, бу караң, 50-жылкы экен. Бул эч нерсе бу кереги деле жок. Жөн эле базардан 1000 сомго сетка алып туруп эле, тетиядан сварка менен 40 мон алып эле, жамап койсо болду, все бүт кереги жок бу, качы. Жок, кантип тазалайсыз дем, карасаңыз. Караса, кантип окуучуларды кабылдайсыз, карасаңыз тала го бул жер. Азыр тала мындай эмес, эжеке, караң. Бутатнага кылып, бир суу тартып, гүлдөр дегип, коздоп койбойсузбу? Анткени менен мектептин чарба башчысы жана кароолу бул аймактын мектепке таандык экендигин билишерин, мэриянын талабына каршы чыкпай көчүп жаткандыгын айтышат. Алардын айтуусунда мурунку директордун өтүнүчү менен бул жерде жашап келген. Адамдар да каралап, ушунча жылдан бери үй салып кетпейби деп бизди абдан неме кылып атат. Эми ошол адамдарга дагы кайрылгым келип атат. Эгерде ушул мен кароол болуп иштейм бул жерде. Биринчи келгендеги айлыгыбыз 4000 эле, анан 6000 болду. Азыр 10.000 айлык. Ушу күйөөмкү деле ушу завхоздуку 7000 айлык, ал менден аз айлык алат кайтара. Жетишкен болсо биз деле ушул мектептин короосунда туруп, ушу элди ушунчалык даңгаза кылбай эле чыгып кетишке кудуретибиз жетсе чыгып кетер элек. Ушул айлык абдан аз болгондо эч ким келген эмес. Ошон үчүн неме кылып, ушу директорлор мындан жогорку директорлордон суранып неме кылган үчүн ушул короону караганча, мына огородду бакты караганча иштеп жүргөнбүз. Биз келгенде бул бакта да эч неме жок эле. Өкмөткө биз деле керектүү мындай жакшы салымдарды коштук деп ойлоном, алтындарым. Анан ушу менин эми сөзүм көп болуп кетти окшойт. Мэрден суранарым, бул биздин мэрибиз Жеңишбек Токторбаевич абдан кичпейил, кеңпейил адам экен. Мен да ушудан эл катарын деле ушу мындай бизге деле жардам иретинде мындай үй берсе деп суранам. Биздин үйүбүз жок үчүн ушул жерде жүргөнбүз. Үйүбүз болсо биз деле ушул мектептин короосуна бир жарбаган айлыкка кыпчылбайт элек эч убакта. Шаар бийлиги жаңы окуу жылына чейин бардык билим берүү мекемелерин толук даяр абалга келтирүүнү милдеттендирип, курулуш жана оңдоо иштерин ыкчамдатууну, мыйзамсыз курулуштарды жоюуну жана санитардык талаптарды так сактоону талап кылууда. Бүгүн бошотсун, түшүндүңүзбү? Бүгүн бошотуп, мектептин территориясын кайтарып берсин. Айзада, түшүндүңбү кызым? Мону бошотсун, мектептин территориясын кайтарып берсин. Эч кандай акысы жок булардынчы, монун да акысы жок, монун да акысы жок. Бул соц объект болсо, кандай бул мектептин территориясы берилип кетет?
Мен ошо айтып атпаймынбы, бошто кимдин бийлиги болсо, кимдин акчасы болсо, кимдин тааныш тамыры көп болсо, кимдин туугандары президент болсо, болду ошо басып алат. Уят эмеспи? Кантип кетет аге? Мектептин территориясына бөлүп алган. Бир уят деген болуш керек да балдар. Шаарда учурда 70 мамлекеттик жана 56 жеке менчик мектеп, ошондой 69 мамлекеттик жана 51 жеке бала бакча иштейт. Билим берүү мекемелеринин баары 1-сентябрга чейин толук кароодон өтүп, кемчиликтери жоюлмакчы. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.